12-бөлүм. Ошол убакта падыша Ирод Исага ишенгендерди куугундуктай баштады. Алардын кээ бирөөлөрүн карматып, Жакандын бир тууганы Жакыпты кылыч менен өлтүрттү. Бул жүйүттөргө жагаарын көрүп, Петрди да карматты. Бул ачыткысыз нан майрамы күндөрү болчу. Ал Петрди карматып түрмөгө каматты да 4 аскерден турган 4 топко аны кайтарууну буйруду. Анткени анын Пасах майрамынан кийин элдин алдына чыгартмакчы болду. Ошентип Петр камакта жатты. Ал эми жийин бул учурда Кудайга үзгүлтүксүз сыйынып турду. Ирод аны элдин алдына чыгармакчы болгон күндүн мурунку түнүндө Петр 2 чынжыр менен кишенделип, 2 аскердин ортосунда уктап жатты. Эшиктин алдында болсо күзөтчүлөр кайтарып турушту. Бир маалда Теңирдин периштеси пайда болуп, түрмөнүн ичи жаркырап кетти. Периште Петрди капталга түртүп ойготуп, тезирээк тургун деди. Ошондо анын колдорунан чынжырлар түшүп калды. Периште ага куруңду курчанып, бүт кийимиңди кийгин деди. Ал анын айтканын кылды. Андан кийин периште ага кийимиңди кийип мени ээрчигин деди. Петр аны ээрчип сыртка чыкты. Бирок ал периште кылып жаткан иштин чыны менен эле болуп жатканын түшүнгөн жок. Анткени ал көрүнүш көрүп жатам деп ойлоду. Биринчи, экинчи күзөттөрдөн өтүп, экөө шаарга чыгуучу темир дарбазага келди. Дарбаза аларга өзүнөн өзү ачылды. Алар сыртка чыгып, бир көчөдөн өтүштү. Күтүлбөгөн жерден периште жок болуп кетти. Ошондо Петр өзүнө келип, Теңир өз периштесин жиберип, мени Ироддун колунан жана жүйүт эли күтүп жаткан нерсенин бардыгынан куткарганын мен эми чындап түшүндүм деди. Болуп өткөн окуяны түшүнгөндөн кийин ал Марк деген да ысымы бар Жакандын энеси Мариямдын үйүнө келди. Ал жерде бир топ киши чогулуп сыйынып жатышкан эле. Петр дарбазаны такылдата баштаганда, ким экенин билиш үчүн Рода деген кызматчы кыз эшиктин алдына келди. Ал Петрдин үнүн таанып, эшикти ачпастан эле сүйүнгөн бойдон үйгө чуркап кирип, эшиктин алдында Петр турат деп кабарлады. Үйдөгүлөр болсо ага сен акылыңдан адашып жаткан жоксуңбу дешти. Бирок кыз өзүнүн айтканын ырастай берди. Ошондо алар бул анын периштеси дешти. Петр болсо эшикти тыкылдата берди. Алар эшикти ачып, аны көрүшкөндө абдан таң калышты. Ал болсо аларга колу менен унчукпагыла деген белги берип, Теңирдин түрмөдөн кантип чыгаргандыгын айтып берди. Анан аларга бул жөнүндө Жакыпка жана башка бир туугандарга билдиргиле деди да, үйдөн чыгып башка жакка жөнөдү. Таң атканда Петр эмне болду деп аскерлер чоң дүрбөлөңгө түшүштү. Ирод болсо аны издетип таптыра албай койгондон кийин күзөтчүлөрдү суракка алып, аларды өлүм жазасына тартууга буйрук берди. Андан кийин ал жүйүт аймагынан чыгып, Кейсарияга барып, ошол жерде калып калды. Ал тирликтер менен сидондуктарга кыжырданып калган эле. Алар болсо өзара макулдашып алып, ага келишти да анын сарай кызматчысы Биласты ортого салып, тынчтык сурашты. Анткени алардын дубаны падышанын дубанынан азык-түлүк алып турчу. Белгиленген күнү Ирод өзүнүн падыша кийимин кийип тактыга отурду да элге кайрылып сөз сүйлөдү. Эл болсо адам эмес Кудай сүйлөп жатат деп кыйкырып жатты. Кудайга тиешелүү даңкты өзүнө ыйгарып алгандыгы үчүн күтүлбөгөн жерден Теңирдин периштеси аны жазалады. Ал куртка жем болуп өлдү. Кудайдын сөзү элге кеңири тарап жатты. Барнаба менен Шавыл тапшырылган ишти аткарышкандан кийин Марк деген да ысымы бар Жаканды ээрчитип, Иерусалимден Антиохияга кайтып келишти.